Аваскан Маткалыкова учурда 56 жашта. Бала чагынан тартып эле транспорт техникага жакын болгон. Анын бала кыялдагы каалоосу орундалып, 30 жылдан ашуун убакыттан бери троллейбус айдап диспетчерлик кызматты аркалап келүүдө. Бул аралыкта үй-бүлөлүк шартка байланыштуу тыныгуулар да болду. Бирок ага карабастан өз жумушун сүйгөн каарманыбыз ушул тапта таң эртеден ишин баштап улантууга киришет. Биринчи бияка троллейбус айдоочу болуп киргенмин. Арасында декреттерди түрдүк окудук, бухгалтерияда иштедим, жеңиштерде, диспетчерде өдөштүрдүк. Эми аялдардын турмушу ушундай экен, постоянный ролду жүзө албайсың. Бала багышың керек, үйдүн семьянын немесин аткарышың керек. Арасында ушу неме шартым келгенде троллейбус айдайм. Мындай туура келбегенде диспетчерликти аткарам, бухгалтерияда иштеп чыгарып келет. Маршруттук каттамдар биринин артынан бири келип, күн сайын элибизи тейлеп турат. Ал эми аларды бир эрежеге салып, көзөмөл жүргүзүп турган Аваскан эженин кызматы жооптуу. Биздин шоферлор да ушу саат 6-да келип, ушу мустакемелерди кармап, ушу элдин кызматына жарасак деп сарылдап иштерин баштайт. Биз алардын рейстерин, ар бир саатын, ар бир рейсин неме кылып текшерип турабыз. Автобус, троллейбустар. Булардын интервалы 5 мүнөттөн, 6 мүнөттөн. Ушу график бузулбасын үчүн биз ушундай көзөмөлдөп турабыз. Чындыгында айымдар үчүн троллейбус айдоо бир топ түйшүктү жаратат. А бирок каарманыбыз үчүн бул кадимки эле көрүнүш. Тескерисинче кызыгуу жана аракети күч. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр биз Аваскан эженин бир каттамдык жумушуна ортоктош болууну туура көрдүк. Анда баарыбыз мына ушул жумуштун оош кыйышын көрөлү. Албетте, оңой жумуш жок. Бүжүрмөн кызыгуунун артында бардык нерсени бат эле өздөштүрүп, чарчадым, чаалыктым дебей, тескерисинче эл керегине жароо маанилүү. Бул биздин техника троллейбус чындыгында кыйын. Бул 600 болуп билесиңер бул. Жөнөкөй автоодордой эмес, маршрутта эмес. Мамайлап иштесең, эл үчүн деле апасың эме. Biz başka kendi kızı öldürmesine kızsam var joku moyunsunasın kendine. Каарманыбыздын өмүрлүк жолдошу да ушул эле тармак менен алектенет. 5 кыз, 1 уулду татыктуу тарбиялап, бактылуу үй-бүлөлөрдүн катарында. Жакында шаарыбызга жаңы заманбап үлгүдөгү троллейбустар келери да айтылууда. Мындай жагымдуу жаңылыкты чоң кубаныч менен күтүп жаткан чагы. Канткен күндө да аркалаган жумушунан баар таап, эл үчүн кызмат кылууга даяр болгон Аваскан эже сыяктуу замандаштарыбыздын саны арбый берсин демекчибиз. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.